Таластын мал базары араптанын жекшембе күндөрү иштейт. Ага алыс жакындан малын сатып же мал сатып алууну көздөгөн жарандар келет. Бул мал базарды сатып алган Элмирбек Эралиев министрлер кабинетинин башчысы Акылбек Жапаров берген тапшырманы убагында аткарып, анын ичине 100 КАМАЗ шагыл төгүп тегиздеген. Ал эми адамдар басуучу жолдордун баарын цементтеп, бул үчүн 500 000 сом каражатын жумшаган. Премьер-министр Акылбек Жапаровдун указаниясы боюнча бир бияка 100 КАМАЗ грунт төктүм. Грунт төккөнгө акимчилик жардам берди, техникалар таап берди. Анан кийин 25 тоннадай цемент кылып, адам баскан жерлерде койлорго бир 5 дорожка кылып бердик. Уйларга кылып бердик 3 дорожка. Баскан жерлерди астына кылып бердик. Казыктар кылдык, порядокко аябай эле келтирдик. Азирет Эрменбаев мал сатып иштегендигине 7 жылдын жүзү болду. Айтымында мал базардын ичиндеги өзгөрүүлөр мында келгендер үчүн жакшы жаңылык. Анткени өзгөчө жаан же кар жааган мезгилде да мал базардын ичинде басууга мүмкүн эмес эле. Мурда суу басып эле, ылайлар аябай болуп эметип жатчу эле. Азыр Кудайга шүгүр мына цементтелди, клеткалар курулду, бастырмалар курулду. Сонун элдер балчык баспай жакшы болуп калды да. Биз ушу мал базарды ушу ээлерине аябай ыраазыбыз. Рахмат, ушул бүт өзү калыбына келтирип, баары ордундагыдай болуп, ылай эмес, баардыгы жакшы. Ар жекшемби сайын мал базарга келгендердин көбү өтүк кийип, балчык баспай, мал базар болсо да ыңгайлуу жүрүүгө мүмкүн болуп калгандыгын айтышууда. Мурда чын эле резинка өтүк менен келчү элек, азыр мына көрүп атасыздар, мынакей ботосу менен келип атак. Мурдагыдай ылай эмес. Ошо тамак аш сатуучулар ошо колдон келсе нарыраак салы жылса жакшы болот эле да. Тамак аш ушу мал базарынын жанында болгондо эле бул эң туура эмес деп өзүм ойлойм да. Мал базарга келгендер эми анын тегереги да иретке келтирилсе деген ойлорун билдиришүүдө. Анткени мал базардан өтө алыс эмес жерде ашканалар орун алган. Алар санитардык талаптарга жооп бербейт. Ал эми унаалар туруучу жайда дагы көзөмөл жок. Унаасын койгон үчүн 40 сомдон төлөгөнү менен мында тартипти көзөмөлдөгөн кызматкерлер жок экендигин айтышат. Ушак жаман болуп атыр да, машина койгон стоянкабыз. Жана эле эмени ачып жаап турат, 40 сом бер, 40 сом бер деп ушунча машинадан 40 сомдон алып атыр. Анан ол жерде оңдоп койсо болмокту. Киши кире мына өтүкчөн жүрүп мына клиенттер болуп машинадан качып, мал да салбаган уже. Качып сыртта жүр асфальтта. Ушуну оңдоп берсе жакшы болот эле. Мал базардын айланасындагы жерлердин баары мал базар ээсинин менчигине кирбейт. Алар башка адамдын көзөмөлүндө. Бул боюнча жергиликтүү бийлик да иш алып барууда. Ал эми мал базарга коюн алып келген айрым адамдар жолдун боюна туруп алып соодасын кылат. Бул ансыз да тар жолдо ыңгайсыздыкты жана кооптуулукту жаратып келет. Азыр мал базардын ичинде баардык шарттар түзүлүүдө. Ичине кирип соода кылса дешет мал базар ээси. Анткени ар бир кой үчүн болгону 15 сом гана акы белгиленген. Сыртта кылып аткан, соода кылып аткандарга суранат элек ушу. Ичи жазалды. Ошо ичи жазалганга жараша бир 15 сомдон эле, ошо 15 сомду карабай, кичине ичине порядокко келсек, коопсуздук болот эле кичине. Биз да кичине жазагандан кийин айтып атабыз, кичине порядокко келди, кичине киргиле деп. Ошо сураныч эми көпчүлүгү эле кирип калды. Анан эми кичине арасында кичине бар кээ бирлер. Ошолор деле кирип койсо, бири-бирибизге тазалыкка, порядокко келсек, өкмөттү, законду сыйласак. Мал базарга бир күндө 2000ге жакын адам жана мал кирип чыккандыктан мында тартипти сактабаса баш аламандык орун алаары белгилүү. Андыктан мал базардын шартын жакшыртуу жумуштары жасалып жаткандыктан ага келген жарандар да белгиленген тартипти сактап иш алып баруусу керек. Рахат Бейшелиева, Бексултан Рахатбек уулу, Зина Ахматова, Талаш шаары.